Мына урматтуу туугандар, мына жерде азыр көрүп атабыз, что милиция кызматкерлери элге эмес, прокурорго кызмат кылат экен. Бул дегени бүгүн Муратов Сулайман обл прокурорго Кыязовго барып туруп өзүнүн арызы менен кайрылса, Кыязов көңүл бурбай койду. Көңүл бурбаганын 12 жылдан бери такыр жаш баладай кылып алдайт экен. Жардам бербейт да ушул прокуратура. Анан прокуратуранын ичине туруп Муратов Сулайман чындыкты айтты бетине прокурорлорду. Прокурорлорду бетине айтса, мына түнкүсүн саат 11-де келип туруп, ошол прокурорду буйругу менен алдап, кармап, уурдап алып кетип, Муратов Сулайманды РОВДда кармап отурат. Эртең сотко алып барабыз деп. Кайсы статья менен алып барасыңар десе, мен оюм, мына көрдүм, кагазды көрдүм, жазылган экен митамчылык деп. Митамчылык деген бул көчөдө кетип бараткан любой жаранга уруп койсо, тилдеп койсо, кичинекей бала болобу, картаң чал болобу, ушундай келесоо адам кыла турган кылмыш иште, келесоо адам кетип бара туруп, мына кичинекей баланы тилдеп коюп уруп коет да, тепкилеп. Ушуну митамчылык дейт да, мыйзам боюнча. Бул жерде Сулайман именно өзүңөр көрдүңөр, Зулушевду айтты. Зулушев, сен шакалсың деди. Эми чынымен биз качандан бери айтып атабыз, Зулушевден жаман адам жок. Бул Садыр Нуркожоевичтин намыны колдонуп, булгап, баары элди геноцидке салып жиберди бул Зулушев деген прокурорубуз. Генеральный прокурор бул элди кыйнап салды. Эми качан бул элди кутулат экен ушундай мен геноцидке салган, кыйноого салган Зулушевтерден. Бул Зулушев адам эмес, канча жолу плакаттар менен чыктык. Сен адам эмессиң, Зулушев сен жамансың деп. Эми биз баарыбыз ушундай камап жүрө береби? Камап коркутат окшойт да бизди. Ушундай кылып коркутат бизди. Биз андайдан коркпойбуз. Камап коркута албайсыңар. Бизди атып эле кеткиле. Коркуп турган жер. Же иштерин, маселелерин агын-ак, карасын кара деп чечип бергиле. Зулушев сен өтө жаман адамсың. Сенден жаман адам жок Кыргызстанда. Жок, өзүң кетип калчы, өзүң билип кетип калчы. Зулушев. Сен прокурор боло албайсың. Сен өзүң айтпадыңбы? Коррупция менен күрөш кыйын, коркунучтуу, душман ашырасың деп. Корксоң эмне иштейсиң? Прокурор болуп туруп, эмне генеральный прокурор болуп иштейсиң? Иштебе, корксоң барып туруп, 1,5 аркы садикке кирип туруп карабал болуп иштебер, ошол жерде жаш балдар сени урбайт. Мен ордунду берейин, как раз. Как раз, да. Бүгүн чыштап кеттим. Рахмат. Сиз да кыскача ой пикириңизди айтып коңузчу. Ошол мен ой пикирим, Зулушев эгерде ушундай коррупционерлерди кармагандан корксо, анда бул Зулушев деген коркок кетсин. Мен ушуну Садыр Нуркожоевго талап кылат элем. Бул Зулушев ошо генеральный прокуратурага не соответствует, өзү чыгып, ушинтип элге чыгып айтып атканы бул уят, бети жоктук, уят, коркоктугу. Ушундай Сулайманга окшогон байкелер элдин көйгөйүн көтөрүп жүргөн баатыр жигиттерди камаганга кудурети жетсе, анда билбейм, анда бул прокуратуранын вообще эле Кыргызстанга кереги жок. МВД элдин көйгөйүн чече турган МВД прокуратуранын көйгөйүн чечип атат да. Бул деген прокуратурага независимый МВД деген МВД да. А прокуратурага эмнеге баш ийет? Жөндөн жөн эле баланы түнчүндө урдап кетет кайсы закондо бар? Азыр эми адвокат да бербей атат. Бул Зулушев мырза, бул баланы бизге азыр эртең мененке чейин деп соттон чыгат деген, бул силердин уят бети жоктугуңар, бул закондун беспредел кылганыңар. Туура. Силер өзүңөр опугиштик болуп атасыңар. Садыр Нуркожоевду уят кылбагыла. Биз именно Садыр Нуркожоевдун политикасын өзүн колдойбуз. Бирок силердин иш кылып атканыңар бул өтө кыйын каракчылык, бандитизм, опуг деген ушул силер болуп атасыңар азыр данный учурда. Рахмат. Жакшы ак сөз айтып кеттиңиз. Бул тиги Сулайман Муратовду бул камаганы күйгөнүнөн айтып атат. Ага жери канча жолу жөн эле кайрылып атты. Зулушев эмнеге ошондо укпайт? Бая күнү эмеге тиги Facebook'та жүрөт. Мен карга карганын көзүн чукпай, коррупция менен кармашып душман чогултуп атам. Сен душман чогултуп аткан жоксуң, сен коррупционерди жыйнап атасың. Канча жыл ыйлап келип атасың. Сулайман 12 жылдан бери жүрөт. Мен 6 жылдан бери ыйлап жүрөм. Бир коррупционер, бир мошенникти кармап бере албай атасыңар.
Анан эмне иштейсиңер? Силер ушундайды кармагыңды иштейсиңерби? Мына Кара Алтада жана кармап келген ким деген бала? Унутуп атпайбы? Кайрат деген бала. Мына иштеп атат 6 айдан бери эмне кылып кыйратты? Ушу Сулайманды кармаганга иштептир. Иштегени жибердиңер беле. Башка эмне жумуш кылды? Мына Сулайман Муратов деген ал ушул МВД генеральный прокуратура кыла турган жумушту, омбудсмен кыла турган жумушту ошол кылып жүрөт бу жерде мынакей. Элдин укугун коргоп атат. Сулайман өзүнө өзү адвокат болду. Мына үй жок, талаада жүрөт. Ону Бизди атып кеткиле, эчтеке кыла албайсыңар. Талаада жүрө турган болсо, бул МВДда Зулушев тентип калмак. Дагы Сулайман чыдам чекен, мына оорукчал болду. Сахарный диабет менен. Зулушевка сен эмеңди көрүп алып жазып атам. Эмне үчүн окуйсуңар? Ошону. Эмне үчүн комментарияны окуп бир мында уялып койбойсуң? Сен ошо уятың жок. Болду. Сен генеральный прокуратурага татыктуу эмессиң. Кеткин, андан көрө сыйың менен жумуштан.